Assalamu alaikum урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана коноктору, ошондой эле адилеттүү жарандар. YouTube каналыны колдоочулары, хейтерлери баарыңарга ысык салам. Биз мында 5-6 жолу кайрылды Могол көчөсүнө. Жашоочулары Батака Могол көчөсүндө бир көрсөтүп койсоң болсойт. Keçe öttüm bile, keçe tartpapın mına hazır dağı işlerimin ketip otam. Tartıp koyun dep uşul jaka ataylap saldım. Mana көрүп атасыңар. Бул Жалал Абад шаарындагы Могол көчөсү. Оң жагында мурдагы Гормол завод, сүт заводу да. Азыр билимкана мектеби болуп калган. Мына жолдо акыбалын көрүп атасыңар. Урушо Израилде, Украинада, Йеменде болуп атат. Бирок жолдор Жалал Абадтын жолдору анча мынчасы бар эмес, анча мынчасы мында ичкериракта жайгашкан жолдор ошо бомбалагандан кем эмес да. Билбейм эмнеге жашоочулары кайдыгер бул жолду көчөлөрдү кайрылбайбы же өкмөттөгүлөр бул жака жүрбөйбү билбейм. Мына Keçen günü bir taksi zakaz kılıp ушул жакка салбайсың бул жакыныраак десем айланган болом. Бул жол менен жүргүчөм дейт. Экеси узун жол менен айланып өтсөм ходовкага сал жеңилирээк болот деген. Көрүп атасыңар. Мына өзү кичине бир чакырымдан чыкпайт бул көчөчү. Бирок буну өтүш дозок. Былтыр бир казуу иштери жүргөн эле ошо боюнча мындай көмүп коюптур. Ошо боюнча калды. Мына бул Могол көчөсү. Бул азыр биз буга нефтяник көчө. Эми бул дагы бул Могол. Бул дагы эле сәл эле түзүгүрөөк экен. Могол караганда. Могу бизи областтык прокуратура областтык прокуратурабызда мындай футбол аянтчасы бар, же колдонбойт, же карабайт. Бул илгери бул жерде геологоразведка деген ишкана бар эле, нефть, газды жана кылат эле ошол. Период геологов деп койчу эле. Bir ишкана эле азыр прокуратурага берип, Бакиевдер алып алган биринчи. Onda prokuratura berip койгон. Бул прокуратурада имараты мыйзамсыз курулган. Буга Ворошов бир нече жолу кайрылуу кылган, бирок мыйзамды коргой турган мекемелер бизге мыйзам өздөрү мыйзам соблюдать этпейт экен да. Мына рахмат бар. Бул Могол көчөсүгө дагы бир көңүл буруп койсоңор.